Assalamu алейкумдар туугандар. Ошо кыска бир видео жазып алайын дедим эле. Бул деген жөн эле видео эмес, бул кайрылуу да. Мисалы үчүн бизге мамлекеттик ошо кызматкерлерге тиешелүү ошо келе жаткан ушу жаңы шайлоодогу депутаттарга, баягы биздин бийликтегилерге ушундай кайрылуу болуп жатат. Биздин Кыргызстандын экспорттук потенциалын узартыш керек да, көбөйтүш керек. Бул жерден мисалы үчүн бизде Кыргызстанда кайсы эл аралык платформалар иштейт да, кайсы платформа менен иштесек болот. Мисалы үчүн Кыргызстанда отуруп, Кыргызстандан компанияны ачып, анан Кыргызстандан номерди +996 деген номер телефон менен кайсы ошол платформаларда катталса болот, ошону көрөлү. Кайсыларында мүмкүн, кайсыларында мүмкүн эмес экенин. Мисалы үчүн Amazon Seller Central деген ушундай сайты бар да. Ошол жерден азырынча Кыргызстанга беришиптир мүмкүнчүлүк. Биз деген расмий түрдө катталсак болот экен жана биз ошол уруксат берилген өлкөлөрдүн тизмесинде бар экенбиз да, мисалы үчүн. Акырындап Amazon аркылуу товарларды сатканга мүмкүнчүлүк пайда болду. Анан eBay дегени бар. Бул деген Кыргызстан, Кыргыз мамлекети, Кыргыз Республикасы бул жерде көрсөтүлгөн. Өзүбүздүн номерибиз менен, ишканабыз менен иштесек, сатсак болот экен бирдемке. Эми Озонду билебиз. Озон менен иштесек болот. Бирок Озонду кичине таарынтып коюп атат окшойт. Бирок сатуучуларды Кыргызстандан майда партиялар саткандар кичине мындай комиссиясы өтө чоң болуп кетип атат да, минуска кетип атат. Эми Кыргызстандын көпчүлүгү ушу Кыргыз мамлекетибиздин тигүүчүлөрүбүз ушу Wildberries'те отурат да. Wildberries'те Кудайга шүгүр бирдемке сатса болот экен, ушу Кыргызстандан отуруп катталса болот экен да. Shopify деген Shopify деген бизде бар. WooCommerce деген бар. Ошол жерде тилекке каршы ушу кабинет каттаса болот, бирок өлкө боюнча чектелбейт, бирок баягы банкты, эсепти Кыргызстандыкын көрсөтсөңөр иштебей калат да. Ошон үчүн Shopify'ды биздин мамлекет анга байланган WooCommerce, ошо Shopify'га байлангандагы системаларды колдоно албай атат да. WooCommerce, Wixper, Grace, SaaS, баягы CMS деген сайттарды салып туруп, ошол жерден сатууга кичине татаалыраак болуп калып атат. Төлөмдөр Кыргызстанга өтпөй атат. Мына ушул Shopify'дан баштап кайрылат элем да, урматтуу ушул расмий биздин жооптуу адамдар. Бирдемке кылбайлы ошо Shopify'дан Кыргызстанга мисалы үчүн ошо алар бизди кабыл алыш үчүн кандайдыр чараларды көрүш керек окшойт. Расмий кат жазыш керекпи? Келишим түзүш керекпи Минэконом менен, мисалы үчүн ошо Shopify'дын өлкүлчүлүктөрү менен бирдемке кылыш керек болуп атат да. Дал ошондой эле маселе Etsy'де. Etsy бул деген баягы биздин кол өнөрчүлөрүбүз эгерде өзүнүн жасалгаларын жакшы жасаса, ошол Etsy аркылуу сатса болот экен да дүйнө жүзүнө. Бирок ага биздин Кыргыз Республикасынын жарандары, Кыргыз Республикасынын телефону менен жана юридикалык ушундай өзүнүн фирмасы менен, юрлицо менен иштей албайт. Кыргызстан, Кыргыз мамлекети тизмесинде жок. Жана албетте аяка банкты Британиядан ачыш керек. Ошо телефонду Британия же евро биримдикинен алыш керек да. Ансыз иштебей жатат. Так ошондой эле маселе TikTok Shop'то болуп атат, Seller Center'да. Мынакей Кыргызстандан TikTok'ко тыюу салгандан кийин ачылбайт да көбүнчө мындай VPN'сиз кирсең. Бирок ошол жерде бүгүнкү күнү эң көп ушул экспорт импорттук операциялар башталып жүрүп атат да. Кыргыз мамлекети эмгичекти алардын тизмесинде жок да. Ага катталыш үчүн кайра Кыргыз мамлекетинин номери кабыл алынбайт экен, юрлицосу да кабыл алынбайт. Ушу маселе да. Бул аркылуу азыр Кыргыз мисалы үчүн ишкерлер, өндүрүүчүлөр көп нерсени сатмак дүйнө жүзү боюнча. Ушуну да бирдемке кылыш керек да. Ушуга да кандайдыр бир ошо өтүш керек болуп атат. Кат жазыш керекпи же кандай Минэконом алар менен келишим түзөбү? Дал ошондой эле Walmart Marketplace бүгүнкү күнү дал ошондой эле мисалы үчүн биздин мамлекетке тыюу салынган да, ошол жерден катталганга, соода кылганга.
экспортты кичине токтотуп жатат да. Азыр экспорт ушул нерселер аркылуу болуп калган. Ошол эле маселе AliExpress селлерде. Негедир биздин мамлекетке катталууга тыюу салынган, тизмеде жок мамлекет телефонунда кабыл албайт да система. Бир топ нерсени сатса болот эле AliExpress аркылуу. Эми евро биримдикке өтсөк, аякта Zalando партнер программ деген бар да. Zalando партнер аркылуу көп товарларды евро биримдикке сатса болот, бирок буга деле катталыш үчүн евро биримдикте катталыш керек. Юрлицону ошол жерден ачыш керек. Телефон евро биримдиктин бир өлкөсүнөн болуш керек да, ошол тизмесиндеги. Кыргыз мамлекети бул жерде жок. Буга да чара керек да. Эми кошуналарыбызга барсак, Каспий KZден азыр жакшы мындай чоң соода башталып жатат. Бирок негедир ушу биздин мамлекетте да Каспий иштетиш кыйын, Казакстанда бизге мүмкүн эмес деп атат да, баягы катталганга же ошо кандайдыр бир товарларды сатканга. Ушул да бир кошуна болгондон кийин бир кошуналар менен отуруп, ошо соода келишимдер түзүп албайлыбы, бири-бирибизге товарларды сатып жеткирип туралы деген. Сонун болмок. Дал ушундай эле ошо Орусиянын Яндекс маркети. Бияка да кире албай жатабыз да. Ошо биздин мамлекетке уруксат берилген эмес катталганга сатуучуларга. Телефонду кабыл алынбайт. Төлөмдө банкты да байласа болбойт да Кыргыз мамлекетинин. Дагы бир нерсе ошол Shopify, Lazada дегендер бар. Жана ушундай системалар бир топ эле да. Эми кайрылуунун маңызы ошол да. Урматтуу ошо биздин мамлекетте жооптуу адамдар, келгиле ушул системаларга кат жазалы. Биздин мамлекетибизде Кыргыз Республикасынын коштушуналар, Кыргыз Республикасынын банктарынын эсептерин кабыл алышсын алар. Биз Кыргыз Республикасынын телефон номерлерин уруксат берсин каттаганга. Могул TikTok'ту тыюу салсак дагы TikTok Shop'ту ачалы, мисалы үчүн Кыргызстанда. TikTok Shop бизге керек окшойт да, анткени бул жерде бул аркылуу азыр аябай жакшы сатуулар болуп атат. Ушунун баарын ачпайлыбы? Биз эмне дүйнөдөн ушинтип жабылып атабыз? Бизге коммерция, экспорт кылыш үчүн ушул площадкалар керек болуп атат, маркетплейстер. Ушул маркетплейстерге сатуучу катары катталган. Ошондой туугандар, силер эмне деп ойлойсуңар? Бул да баягы чоң жакшы бизнес. Кыргызстандан жактан товар алып, жакшылап башка өлкөлөргө жиберүү да, ушуну экспорт кылуу. Жана дагы бир нерсени айтып кетерим бул жерден. Албетте Google'да эң бичекте кыргыз тили киргизский деп жазып турат, Киргизия деп жазып турат. Ушу Google'га да кат жазыш керек окшойт. Туугандар, биз кыргыз мамлекетибиз, бизди кичине тарынтпагыла, туура каттагыла деп. Кандай дейсиңер? Кандай деп ойлойсуңар? Комментарийлериңерди жазгыла. Эгерде тааныш болсо, мен экономдо же кайсы жерде ушундай тиешелүү кишилер же ошо келечектеги боло турган депутаттар алардын платформасына киргиздиргиле. Ушундай мыйзам долбоорлор каттар менен алмашышсын ушул корпорациялар менен. Биз ушул корпорацияларга акырындап ошо жол алалы, жол ачылсын биздин сатуучуларга. Анда биз Кыргызстан аркылуу бүт дүйнө боюнча дагы көп нерсе сатабыз. Сатып, валютаны Кыргызстанга алып келебиз. Аларга болсо сапаттуу жакшы товарлар жеткиргенге мүмкүнчүлүгүбүз пайда болот да. Анда эмесе видеолордон көрүшкөнчө. Бизнестен керек барына, баштардан мурун карап ал. Жол картасын жарып жолуңдай, ишкердикте сенин куралың ал. Бизнестен керек барына, баштардан мурун карап ал. Жол картасын жарып жолуңдай, ишкердикте сенин куралың ал. Вот туда. О, от души. Красота, блин. Охренительно видно.